Мырза, коронавирустан азыркы Кыргызстандагы конституция боюнча дагы бир маселе көтөрүлдү. Кече депутат Курманкул Зулушев Кыргызстандын башкаруу түзүлүшүн аныктоо боюнча мыйзамды коомдук талкууга койгон экен. Муну ар түрдүү жоргандар бар. Чын эле Кыргызстанга бул керек десе, экинчи тарап бул чума учурундагы той деп атышат, азыр керек беле деп жатышат. Же болбосо бул президенттик башкарууга багыт алган ак үйдүн 7-кабатынан түшүрүлгөн атайын мыйзам дегендер да бар. Сиздин оюңузча бул мыйзам эмне болгон мыйзам, анан эмнеге бүгүн чыкты? Беш элге жөтөлдүн керегине дейт да кыргыздарчы. Анан ушундай кырдаалда элдин кыжыры келип турганда, анын кыжырына тие турган, же болбосо карты катылекте карты сыйлый турган мыйзамды алып чыгыштын канчалык кажети бар экенин билбей турам да. Менимче бул бир элдин пикирине эксперимент жүргүзгүсү келип аткан бир күчтөр бар болуш керек. Балким бул президенттибиз Сооронбай Шариповичтин тегерегиндеги айрым бир атка минердин арамза ою да болуп калышы мүмкүн. Сооронбай Шарипович айткан, мен эгер президент кылып шайласаңар, кайра диктатурага же болбосо президенттик башкаруу системасына кайрылып келбейм деп айткан нерселер бар. Демек президент ал сөзүн артка ала албайт. Артка ала турган болсо аягы жаман менен бүтөт, ал киши жакшы билет. Бул кайсы бир эми мындай айтканда Курманкул Зулушев өзү айтып атпайбы, бул менин жеке демилгем деп анан айтты да, гана бир жерден айтып алды. Мен өзүм парламенттик башкарууну каалаган, жактаган адаммын, бирок бул элдин талабы деп. Эми элдин талабы болгондо биз деле ал сыяктуу элекүүлүбүз да. Мен деле ошо элдин арасынан урматтуу биз кайта парламенттик шайлоодон чанып, президенттик шайлоого келиш, башкаруу формасына келишибиз керек. Ошондо тартип болот, ошондо болот деп адамдардын айтканын угу депмин. Эгер ошондой мүмкүнчүлүк бар болсо, элдердин пикири ошондой жерге топтолуп калган болсо, андан башка депутаттар деле бул маселени көтөрүп чыкпакпыз. Бирок бул андай эл арасындагы талапты ал кайсы жерден угуп атат мен билбейт экен, мен уккан жокмун. Анткени бул биринчиден көпчүлүк байкабай турат да. Эмне үчүн дегенде, мен бир нерсени айтайын да. Буну ушул мыйзамды 1-апрелде алып чыгып атканы, анан алдыбызда 7-апрел турат. Бул 7-апрелди жокко чыгара турган мыйзам. 7-апрелдин негизги максаттары эмне болду? Элдик революциянын. Бул үй бүлөлүк башкаруу, бул президенттик башкарууга бөгөт коюу, адилет башкаруу, парламенттик башкарууга чыгыш керек деген талап менен канча деген адамдарыбыз кайтыш болуп кетип, анан ушул жаңы баш мыйзамды кабыл алып, анан жаңы бийлик келгенбиз да. Анда бул реваншисттердин жасай турган иш аракети да. Анда биз буну кандай кабыл алабыз? Эгер биз буну кабыл ала турмасак, анда 7-апрелди биз элдик революция күнү деген жокко чыгарышыбыз керек. Анда 7-апрелди тарыхтан чийип салышыбыз керек да. Курманкул Зулушевду мен сыйлайм, албетте жеке мамилебизде бар, бирок мен ал айтып атат, бул менин жеке гана пикирим. Бул эч кимди мен жетегинде жүргөн жокмун. Бул мыйзамдын этегинде жүргөн жокмун. Мен бул болгону ушул мыйзамды жазып койдум деп жеген Курманкул Токтаралиевич мына бүгүн эле бул мыйзамга каршы күчтөр айтып чыкты да, кан кашып айтып чыкты. Анан чакыртып ала турган болсо, анда мен ишенем. Бунун артында анда күчтөр бар. Эл азыр вирус менен күрөшүп атканда, анан бунун алып чыккандын өзү бул айтыла турган нерсе эмес болчу. Бул тактап айта турган болсом, бул конституциялык минус эмес, бул конституциялык вирус.